Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде нарын жаңылыктар маалымат берүүсүнүн жума күнкү чыгарылышы, аны мен Жазгулуу Субалиева алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта Ат башы районунда болгон катуу шамалдан жабыркагандар бар. Айрымдарынын абалы оор. Бир граммда алтын уурдалбайт. Бул тууралуу өлкө башчысы Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Жакында жаңы имараттар ишке берилет. Алар менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жеринде таанышты. Маданият өтө коомубуздун азыркы жашообуздун, азыркы улуттук өнүгүүбүздүн дагы азыгы десек дагы болот. Айдоочуларга карата рейд уюштурулуп, жол эрежесин бузган 20дан ашык айдоочуга протокол толтурулду. Кызылдан өтүп атпайбы. Ат башы районунун аймагында катуу шамал болду. Шамал Ат башы айылындагы райондук мамлекеттик администрациясынын 2 кабаттуу турак үйдөн, Кара Суу айылындагы мектептин жылытуучу оотканасынын, Кара Суу айылындагы 1 турак үйдөн, Дыйкан айылында 2 турак үйдөн, Калинин айылындагы мектептин спорт залынын, Май булак тилкесиндеги 1 мечиттен жана 3 турак үйдөн чатырларын учуруп зыян алып келди. 10 май саат 14:00 карата Ат башы айылы жана Нарын шаарынын аймагында катуу шамал катталды. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 24 метрге чейин жетип, айрым турак жайлардын жана бир катар мамлекеттик мекемелердин чатырын алып кеткен. Биз азыр Ат башы райондук мамлекеттик администрациясынын алдында турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына ушул имараттын чатырын катуу шамал алып кеткен. Алдын ала маалымат боюнча турак жайлардан сырткары айылдардагы орто мектептер дагы табигый кырсыктан жабыркаган. Мындан улам райондун жарандык коргонуу кызматы учурда ыкчам иш алып барып, шамалдан жабыр тарткандардын тизмесин тактоодо. Райондук мамлекеттик администрациянын чатыры жана ошондой эле мектептердин, турак жайлардын чатырлары учканы боюнча маалымат түшкөн. Азыр жарандык коргонуу комиссиясы жеринде аныктоо, изилдөө иштери жүрүп атат. Дагы будан кийин кошумча маалыматтар берилет. Жарактай болбойт, да? Мына ушул табигый кырсыктын кесепетинен 6 адам жабыркаган. Анын 3-өө ооруканага жаткырылып, дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланууда. Тактабайсак бейтаптардын 2 жаш балдар болгон. Аларды турак үйдүн чатыры басып калып, анын кесепетинен 1,5 жаштагы наристе жандандыруу бөлүмүндө болсо, 2 бейтап хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Жалпысынан 6 бейтап кайрылды бизге. Анын ичинен 3-өө бизге жаткырылды, 3 бейтап амбулаторлук шартта үйлөрүнө кетирилди. Тиешелүү биринчи медициналык жардамдарын көргөзүлдү. Азыр үйлөрүнө кетирилди. Жаткан бейтаптар боюнча айтсам, хирургия бөлүмүнө 2 бейтап жатты. Кайра жандандыруу бөлүмүндө азыр 1 бейтабыбыз бар, 1 жаш 6 ай. Диагнозу бир аз кичине мээсинен баштан жабыркап калган экен. Азыр тиешелүү дарыларын алып дарыланууда азыркы. Мына ушул табигый кырсыктын кесепетинен район аймагында байланыш начарлап, электр жарыгы толук өчкөн. Бул жагдайды жөнгө салуу багытында райондун жарандык коргонуу кызматы жеринен ыкчам иш алып барууда. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, жаңылыктар, Ат башы району. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине интервью берип, соңку мезгилде интернетке тараган алтын тартылган видео тууралуу жана агасы Сабыр Жапаровдун аты аралашкан сөздөргө комментарий берди. Мамлекет башчысы коомчулукту жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырды. Асхат Осмонов аттуу жаран социалдык тармакта кыргыз алтынын чет өлкөгө жашыруун чыгарып кетүүдө деген видео таратты. Ал ачык эле сиздин байкеңиз Сабыр Жапаровду бул ишке тиешеси бар деп чыкты. Ушул маселе боюнча сиздин комментарий. Ал видеону көрүп менин күлкүм келди. Алтын уурдап башка өлкөлөргө чыгарып жаткан кишилер ошондой видео жасап, анан социалдык тармакка өздөрү таратат беле. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө мамлекетке тийиштүү алтын кендерден тоннасын бул жака коелу, 1 грамм алтынды да эч ким уурдай албайт. Өкмөткө тиешелүү бардык алтын кендерге Кара Балтадагы афинаждык заводко видео камераларды коюп, баарын онлайн режимге киргизип койгонбуз.
күнү түнү дебей видео тасмага тартылып, компьютерге жазылып турат. Аны миңдеген адистер түз эфирде карап отурушат. Ал видеолор сакталат. 1,5 грамм алтын уурдайт деген эч кимдин түшүнө да кирбейт. Муну баары жакшы билишет. Эгер кокус эле кимдир бирөө жолун таап мамлекеттик мекемелерден 1 килограмм алтын уурдап кармалса, мейли ким болбосун 100 эсе кылып мамлекетке кайтартабыз. Мындай кайтаруу иштери бир эле алтын кен тармагында эмес, башка тармактарда да болуп жатканын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал эми менин бир туугандарым үй бүлөм чет өлкөлөргө бир нерсе чыгармак турсун, тескерисинче чет өлкөлөрдөн бул жака ташып атышат. Мен канча убакыт президент болуп олтурам билбейм, аны бир Кудай өзү билет. Мөөнөтүм бүтүп кызматтан кетип атканда өзүм эле эмес, бир туугандарым, бала чакамдын кимиси өлкөбүзгө канча каражатты кайдан инвестиция кылып алып келгени, кайсы мекемелерди курушканы, кайсы тармакка канча каражат салганы, кыргыз элине, мамлекетибизге кандай пайда алып келишкени жөнүндө ар бирине отчет бердирем. Ошондо көп чындыкты билесиздер. Азырынча айтпай турайын. Кыскасын айтсам, биз бүгүнкү бийликте олтурган командабыз жана бир туугандарыбыз менен өлкөдөн чыгарып кетүү эмес, өлкөбүзгө ташып келүү менен алекпиз. Мисалы, мага чейин жана мен бийликке келгенден баштап алтындан кандай пайда алганыбызды статистикалык маалыматтар, сандар менен айта кетейин. Ушундан эле мурда кандай уурулуктар болгонун өзүңүздөр жыйынтык чыгарсаңыздар болот. Азыр мурдагыдай уурулук токтогон. Кыргыз алтындан 2020 жылга чейин таза киреше болгону 340 миллион сом гана болгон. 2021 жылы дароо эле 2 миллиард 700 миллион сомго көтөрүлгөн. 2022 жылы 5 миллиард 600 миллион сом болду. 2023 жылы 12 миллиард 600 миллион сомго жетти. Мындай сандар бир эле кыргыз алтын менен кумтөрдө эмес, бажы менен салык системасында дагы ушундай көтөрүлдү. Демек, кайсы убактарга чейин кайсы тармактарда уурдалып келгенин өзүңүздөр баамдап алыңыздар. Ал эми кумтөрдүн алтыны боюнча кеп кылсак таптакыр эле башка сөз. Эгемендик алган жылдарыбыздан бери 2020 жылга чейин улуттук запасыбыз болгону 16 тоннага жеткен. Бүгүнкү күндө биздин улуттук запасыбыз 52 тоннаны түзөт. Бул биздин акыркы 3 эле жылда жетишкен ийгилигибиз. Жылдын аягына чейин бул сан дагы жогорулайт. Ошондуктан ар кандай жасалма видеолорго ишеништин кереги жок. Убакыт баарын өз ордуна коет. Азыр жасалма интеллект менен ар бир адамдын үнүн окшоштуруп видео жасап кое берсе болот. Мен былтыр биринчи жолу менин үнүм менен реклама жасап койгон видео материалды көрүп таң калгам. Пресс катчыма телефон чалып, мен качан кайсы жерден ушинтип сүйлөдүм эле деп сурасам, бул компьютер аркылуу жасалма интеллект менен жасалган видео экен деп жооп бергенден кийин билгем. Азыр технология ай сайын эмес, саат сайын өнүгүп жаткан мезгил. Ошондуктан ар бир маалыматты ар бир адам өзү талдап, андан кийин ишениш керекпи же жокпу өзү билиши керек. Сиздин бир тууган агаңыз Сабыр Жапаров кайсы бир өлкөдө алтындын куймасын кармап түшкөн сүрөтү бар эле го. Ошол сүрөттү коюп, биздин алтынды чет өлкөгө сатып жатат деген кепти айтып жатышпайбы? Бул боюнча кандай жооп бересиз? Ал сүрөт боюнча мен буга чейин эле жооп берген. Бирок дагы бир жолу элге маалымат үчүн жооп берип коеюн. 2021 жылы биз кумтөрдү мамлекетке алгандан кийин дароо эле чет өлкөлүк тагыраагы эл аралык алтын саткан LBMA уюму биздин алтынды экспортко чыгарууга тыюу салган. Ошол мезгилде бизге дүйнөнүн булуң бурчунан ар кайсы өлкөлөрдөн келишип, силерден алтын сатып алабыз, бизге арзан баада бергиле деп сунуштарын бере башташкан. Мага да өкмөткө да көптөгөн сатып алуучулар келип турушкан. Иши кылса сатып алуучулар жайнап кетишкен. Ошондо бир тууган агам Сабыр Жапаровду түркиялык алтын менен иштеген бизнесмендер чакырып, өздөрүнүн алтын заводун көргөзүшкөн экен. Алар деле силердин алтынды биз сатып алалы, арзаныраак бергиле дешкен. Ошол жерде түшкөн сүрөтү экен. Эгер ичинде кенедей бир арам ою болгондо, ал жерде алтын кармап сүрөткө түшмөк эмес да. Бирок ошентсе да ал окуя боюнча агама сиз мамлекеттин ишине кийлигишпеңиз, мамлекет өзү чечет деп абдан катуу айткам. Албетте, ошол кезде мен жаңы бийликке келип иштерибиз жакшы жылбай жатса, агамдын деле мамлекеттин иши алдыга жылып кетсе экен деген жакшы ою болгон. Бирок биз ошол мезгилде бир жыл бою 1 килограмм да алтын саткан эмеспиз. Алтындын баарын улуттук банкта сактап турганбыз. Кийин Центара менен тил табышып, кумтөрдү алып жакшынакай 2 жолго түшкөндөн кийин мурдагыдай эле улуттук банк аркылуу дүйнөлүк баада сата баштаганбыз. Азыркыга чейин алтындарыбыз дүйнөлүк биржада сатылып жатат. Жакында комуз формасындагы пирсти куруу куруба боюнча соц тармакта сурамжылоо жүргүздүңүз.
Бул кадамыңызды кубаттагандар көп болду. Бирок президент шайлоодо 80% добуш алган. Эл ага чечим кабыл алуу укугун берген. Эми сурамжылоо кылбай эле өзү чечим кабыл ала бербейби дегендер болду. Чын эле, элге алып чыкпай эле кура берсеңер болбойт беле. Ооба, элдин 80% мага ишенип 6 жылга өз тагдырын, мамлекеттин келечек тагдырын чечүү укугун берген. Эгер саясий маселе болсо, мен элден сурабай эле өзүмдүн чечимимди чыгара бермекмин. Бирок бул маселе улут менен кошо жаралган улуттун аспабы, комуз жөнүндө болуп жаткандан кийин сурамжылоо кылып коеюн дедим. Анткени мага басма сөз катчым телефон чалып, ар ким ар кандай пикир жазып жатышат. Каргагандар да бар дегенде бул мага катуу тийип сурамжылоо жарыяладым. Сурамжылоодо элдин көпчүлүк бөлүгү тагыраагы 96% макул деп добуш беришти. Ошондуктан бул долбоор өзгөрүүсүз калды. Ал жерде комуздун өзү эмес да болгону сөлөкөтү. Тескерисинче өлкөбүзгө келген ар бир туристке комузубузду, боз үйүбүздү даңазалап таанытуу аракети болуп жатат. Мунун эмнеси жаман? Рух Ордого келген туристтерге комплексти көргөзүп чыккандан кийин боз үйгө алып барып кыргыздын тамагын берсек жакшы да. Боз үйдүн ичиндеги ресторанды тейлеген улан кыздарыбыз дагы улуттук кийимчен болушат. Кыскасы, улуттук колоритибизди сактап, чет элдиктерге жайылтсак эмнеси жаман? Желекти өзгөртүп атканда да элден сурамжылоо кылып койсо болмок дегендер да болууда. Желек эми комуз эмес да, желек тез-тез алмашып турган символ. Биздин кыргыз деген атыбыз 5000 жылдан бери жашап келет. Комузубуз дагы ошол мезгилден бери келатат. Желегибиз болсо далай жолу өзгөргөн. Дагы да мезгил талабына жараша өзгөрө берет. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдү алалычы. Америка өз желегин 26 жолу өзгөрткөн. Испания, Венесуэла 8 жолу. Францияда желек саясий режимге карап алмашып турганы маалым. Эң негизгиси, мен элибиздин тагдырына, мамлекетибиздин келечегине балта чапкан чечимдерди кабыл албасам болду. Андай чечимдерди кабыл алуудан алысмын. Ар бир чечимим жети эмес, 70 өлчөнүп бир кесилет. Демек, менин ар бир саясий чечимимдин артында келечекте эл үчүн, мамлекет үчүн бир жакшылык же пайдасы бар бир нерсе жатат деп билсеңиздер болот. Ар бир чечимиме тарых өз баасын берет. Азыркы мезгилдеги чечимдериме келечекте кыргыз эли, келечек муундарыбыз эң жакшы деген баа бербесе дагы жакшы деген баа берет деп терең ишенем. Президент Садыр Жапаров бүгүн 10 майда Кыргызстандын банк кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат. Урматтуу банк системасынын кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Банк кызматкерлеринин кесиптик майрамы өз алдынча экономикалык саясат жүргүзүүгө негиз салган, эгемен Кыргызстан үчүн тарыхый окуя саналган улуттук валютабыз кыргыз сомунун жүгүртүүгө киргизилиши менен түздөн түз байланышта. Бүгүнкү күндө банктар финансылык ортомчу кызматын көрсөтүү менен экономиканын маанилүү секторлорунун бири. Алар экономиканын артыкчылык берилген тармактарын каржылоо, заманбап банк кызматтарын сунуштоо аркылуу өлкөнүн өнүгүшүнө өбөлгө түзүүдө. Өлкөбүздүн банк сектору негизги көрсөткүчтөрдүн олуттуу өсүшүн, анын ичинде насыя көлөмүн көбөйтүү, депозиттик базаны жана капиталды өстүрүү менен өзүнүн туруктуу өнүгүүсүн улантууда. Азыркы заманбап шартта санарип технологиялардын өнүгүүсүн, дүйнөлүк тенденцияны жана чакырыктарды эске алганда, банк секторуна санарип инфратүзүмдүн потенциалын өстүрүүнү, инновациялык өнүмдөрдү кеңири колдонууну, туруктуу каржылоо принциптерин жана жашыл экономиканы ишке киргизүүнү тездетүүсү зарыл. Урматтуу банк системасынын кызматкерлери, банк системасынын алдына коюлган милдеттерди заманбап шарттарда ийгиликтүү аткаруу, банк кызматкерлеринен тажрыйбага бай, чыныгы кесипкөйлүктү, жогорку квалификацияны жана алдыңкы билимди талап кылаарын дайыма айтып келебиз. Себеби бүтүндөй өлкөнүн экономика тармагы, анын акча кредиттик саясаты сиздердин натыйжалуу ишиңиздерге байланыштуу. Сиздердин ишке болгон кесипкөй мамилеңиздер, ак ниет эмгегиңиздер экономикалык өнүгүүдөгү каржылык туруктуулукту камсыз кылган жана жарандардын банк системасына болгон ишенимин арттырган негизги факторлордон болуп саналат. Кыргызстандын бакубат келечеги үчүн арымдуу кадам таштай берүүңүздөргө тилектешмин. Сиздерге бекемден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай каалайм. Өлкө үчүн кылган ак кызматыңыздарды ар дайым ийгиликтер коштосун. Бүгүн 10 майда Кыргыз улуттук валютасынын кабыл алынганына 31 жыл толду. Алгач колдонууга киргизилгенде $1 куну 4 сомго барабар болгон. Азыркы убакта дагы акча бирдигибиз дүйнөлүк валюталардын арасында кунун жоготпой товар жүгүртүүдө колдонулууда.
1993-жылы 10 майдан 14 майга чейин Кыргызстандын аймагындагы жүгүртүүдөгү орус рубли кыргыз сомуна алмаштырылган. Бул учурларда элден эски акча бирдиктерин жыйнап, алмаштыруу иштери бир топ түшүк менен коштолгондугун Улуттук банктын Нарын облусундагы башкармалыгынын ардагери Гүлай Мамбетказиева эскерет. Совершенно секретно деп туруп ушул жерге сом келгенде түнү менен иштегенбиз. Түнү менен сомду кабыл алып, эч кимге билгизбей, ошол кезде түнү менен упаковка кылып, ар бир ушу Нарын областына таратып, бөлүп, ал кезде 1 тыйындан өйдө келген. Ошо 1 тыйын ушунчалык бизге баалуу болгон. 1 тыйындан өйдө бөлүп, 5 сомго чейин бөлүп, анан райондорго таратканбыз да. КМШ мамлекеттеринин ичинен валютаны кабыл алууну алгачкылардан болуп Кыргызстан жасаган. 1993 жылы Кыргыз өкмөтү 3 майда улуттук валютаны киргизүүнү жогорку кеңешке сунуштап, депутаттар министрлер кабинетинин сунушун бекитип берген. 10 майдан тартып Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасы кыргыз сомун колдонууга киргизген. 31 жыл ичинде улуттук валютабыз 5 жолу өзгөртүүгө дуушар болду. Эң биринчи чыккан валютабыз жөнөкөй коргоо белгилери камтылган өткөн мезгилдин банкноттору болуп эсептелинсе, улам кийинки чыккан чыгарылыштагы банкнотторубуз мыктыланып, коргоо белгилери көбөйтүлүп, жасалма акча жасоочулардын коргонууга көп коргоо элементтери, 3 баскычтуу коргоо элементтери камтылган мыкты банкнотторубуз чыкты. Сомдун дизайнын түзүү боюнча түзүлгөн комиссияга тарыхчылар, экономисттер мүчө болуп кирип, алар бир бетине чыган инсандардын арткы бетине тарыхый эстеликтердин сүрөттөрүн чегерүү чечимин кабыл алышкан. Азыркы учурга чейин улуттук валюта пахтадан жасалып, көп убакытка колдонууга жарай тургандай бышык кылып чыгарылат. Маалымат катары айта кетсек, Улуттук банк банкноттордун сапатын жакшыртуу боюнча эл аралык сынактарга катышып, 2018 жылы Борбордук жана Чыгыш Европа КМШ өлкөлөрүнүн арасында өткөн сынакта 2000 сомдук банкнот регионалдык эң мыкты банкнот деп табылган. Ошондой эле 5000 сомдук банкнот дагы эл аралык сынакка катышып, алдыңкы топтогу акча бирдигине кирген. Кыргызстандын Улуттук банкы бүгүн 10 майдан тартып улуттук валютанын жаңы 5 сериядагы 2023 жылдын үлгүсүндөгү номиналы 5000 сом банкнотун жүгүртүүгө чыгарды. Максат Абдракунов, Жазгул Усубалиева, Жеңишбек Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Жакында Ат башы районунда заман талабына ылайык келген жаңы китепкана ишке кирет. Учурда курулуш иши аяктап, эмеректер жайгаштырылып жатат. Мындан сырткары райондун маданият үйүдө толук ремонттон өттү. Ушул жана башка район аймагында жасалып жаткан иштер менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Нарын облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө таанышты. Ат башыдагы бул 3 кабаттуу инновациялык заманбап китепкананын курулушу өткөн жылы башталган. Мурда райондун администрациясынын жыйындар залын колдонуп келген китепкананын өз имараты жок болгондуктан муктаждык бар эле. Эми ал көйгөй жеке дөмөрчүнүн көмөгү менен чечилип, жаңы салынган имарат элеттик окурмандарды сүйүндүрүүдө. Учурда курулуш жумуштары толук аяктап, эмеректери коюлуп бүтсө эле, жакынкы күндөрү имарат эшигин ачканы турат. Мамлекет социалдык объектилерге анын ичинен маданият тармагына да өзгөчө көңүл буруп, кайсыган аймак болбосун маданият үйлөрү оңдоп түзөөдөн өтүп, керектүү жабдыктар менен камсыз болууда. Ат башыдагы Сейитказы Андабеков атындагы райондук маданият үйү дагы 25 миллион сомдон ашык каражатка толук ремонттон өтүп, андан тышкары музыкалык аспаптар менен камсыздалды. Маданий жайдын жаңы жасалгасын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов көрүп чыкты. Маданият өтө коомубуздун азыркы жашообуздун, азыркы улуттук өнүгүүбүздүн дагы азыгы десек дагы болот. Жакшы китепканалар, жакшы маданият үйлөрдө курулуп да атат, бирок буюрса ушул келерки жылдан баштап ушуга көңүл бурулат. Жашы да, карысы дагы ошол маданият булагына жакшы шарттарда барып өзү катышып дагы ошондон дагы бир илхом, жакшы бир мамлекетибизге чоң пайдасын келтириши керек. Ат башы районунда 13 айылдык маданият үйү жана 19 китепкана бар болсо, алардын көбү эскилиги жеткен имараттар. Мындан улам алар четинен оңоп түзөөдөн өтүп жатса, такыр эле жарактан чыккандардын ордуна жаңысын куруу каралууда. Ак Моюн айылдык клубу
3.100.000 капремонт болгонтат, здание болгон, бирок көрүүчү залы болгон эмес. Ошол жакын арада тендер жарыяланып ал болгонтат. Жакын арада эле Ат башыдагы Акжар айылында капремонт болуп, эме болду, Steam гранттан орунуктар баары жаңыланып, здание жаңылды. Анан бизде азыр чоң көйгөйүбүз бар, бул Бирлик айылындагы айылдык клуб. Авариялык абалда көп жылдан бери ремонтта болгон эмес. Анан айыл өкмөт менен бирдикте ошол айылга бир клуб алышыбыз керек да. Ошол биздин долбоор даярдалган. Жумушчу иш сапары менен келген Эдил Байсалов маданий жайлардан сырткары райондо курулушу жүрүп жаткан Ат башы эл аралык соода логистикалык борборуна да барды. Эгерде бул жай ишке кирсе, 1000ден ашык жумуш орду түзүлүп, бир канча өлкөлөр менен соода жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. 10 гектар аянтты ээлеген логистикалык борбордо 2 товар сактоочу кампа жана машина базары, ошондой эле соода кылуучу аянт жак курулган. Долбоордо тигүүчү цех жана мал союла турчу жай да каралган. Байсалов район мал киндиктүү болгондуктан бул жактан этти кайра иштетип, сыртка экспорттосо жергиликтүүлөргө жана аталган жайды куруп жаткан инвесторлорго дагы чоң пайдасын тийгизерин айтты. Норuz Аблаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары, Ат башы району. Жол эрежесин сактаңыз, айдоочу. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчүлөр кечээ түнү рейдке чыкты. Анда тиешелүү документтери жок, жашы, жетелек жана мас абалында рулда отургандар аныкталып, 20дан ашуун адамга протокол толтурулду. Ар кандай кырсыктарды болтурбоо багытындагы рейдке биздин кабарчыбыз да катышып келген. Рейд Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн имараты тараптан башталды. Көпчүлүгү жол чырактын кызыл белгисин көзгө илбей чоң ылдамдыкта айдагандар. Алардын бардыгы токтотулуп 5500 сом өлчөмүндөгү протокол толтурулду. Арасында эреже бузганын мойнун албай, кызматкерлер менен кайым айтышкандары дагы болду. Саат 22:00 чамасында 558 мамлекеттик номердеги Subaru Legacy үлгүсүндөгү автоунаа токтотулду. Рулда айым экен, анын жанында айдоочулук күбөлүгү жок. Автоунаасын башкарып жүргөн. 1000 сом өлчөмүндөгү протокол толтурулуп, унаасын айып короосуна токтотобуз дегенде, ал ар кайсы шылтоону айтып, каршылык жакшы эле көргөздү. Бирок мыйзам баары үчүн бирдей. Мен даже 5 минут даже уақытым болған жоқты, издеп документті табайыншы дегенде. Жолдан Муну машинадан таптыңыз ба? 227 мамлекеттик номердеги Mazda үлгүсүндөгү автоунаанын ээси дагы айдоочулук күбөлүгү жок, руль башкарып жүргөн. Токтоткон учурда унаанын ээси үйдө калыптыр, иним алып келе калсын дегеннен 30 минуталык убакыт берилди. Бул убакыт аралыгында эч ким келбегендиктен айып короосуна коебуз дегенде үнүн өктөм чыгарып, кызматкерлер менен кайым айтышты. 1000 сом өлчөмүндөгү протокол толтурулуп, бул айдоочунун автоунаасы дагы айып короосуна токтотулду. Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан күн сайын рейд жүргүзүлүп турат. Акыркы 10 күндө эле 760 адам жол кыймылынын ар кандай себептери менен бузгандар. Көпчүлүгү мас абалында унаа башкаргандар. Азыркы учурда республиканын аймагында 2024 жылдын 1 май күнүнөн 10 май күнүнө чейин рульда аталышындагы рейдтик иш-чара жүрүп жатат. Şu Nарын областынын аймагында алсак 1 майынан бүгүнкү күнгө чейин жалпы 760 жол кыймыл эрежесин бузган айдоочуларга протокол толтурулган. Анын ичинен 18 айдоочу спирттик ичимдик ичип алып башкарып жүргөн жерлерин кармалган. Жана ошондой эле айып короочу жайга 47 автоунаа ар кандай жол эрежесин бузгандыгы үчүн 47 автоунаа айып токтотчу стоянка токтотулган. Кызыктын баары түнкү саат 2-лерде башталды. 427 мамлекеттик номердеги Volkswagen Golf үлгүдөгү автоунааны башкарган 19 жаштагы бул жигиттин таптакыр айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Анысы аз келгенсип унааны мас абалында башкарып жүргөн. Инспекторлор тарабынан кармалып, наркология бөлүмүнө жеткирилип, спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды. Ага айдоочулук күбөлүгү жок айдагандыгы жана мас болгондугу үчүн 15 000 сом өлчөмүндөгү айып салынып, 3 суткага камакка алынды. Şu analizden çıktı. Analizden piva da çıkmaydı, bakın yazılış gerek. Saslov.
Сослов несіне жазып атты. Сослов Сокочка? Саат түнкү 3 чамасында 12-16 мамлекеттик номердеги Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа токтотулду. 22 жаштагы Жаран дагы унаасын мас абалында башкарып жүргөн. Ага дагы жогорудагыдай чара көрүлдү. Ошо сиз кызылдан өтүп атпайт да. Жыл башынан бери Нарын облусунун жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан жол эрежесин ар кандай түрдө бузган 8711 адамга 13.748.000 сом өлчөмүндөгү протокол толтурулган. Бүгүнкү күндө 3.720.600 сом өлчөмүндөгү акча каражаты мамлекет казынасына түшкөн. Жипара Насырова, Жолдош Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Прокуратура кызматкерлери өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу жана болтурбоо багытында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Себеби өспүрүм курактагы балдар кандайдыр бир кылмышка аралашкан шартта ага көрүлүүчү чаралар катаалдаштырылган. Жашы 14төн улуу өспүрүмдөр мыйзам чегинде жоопко тартылат. Теманы Эсенбек Сталбек уулу улантат. Болотбек Кубанычбеков Нарын районундагы Асылбек Табалдиев атында орто мектепте бүтүрүүчү класста. Айтымда мектепте эрекетчиликти окуучулар жөн жай отуруп сүйлөшүп, ынтымак жол менен жоюшкан экен. Окуучулар ага ини, эже сиңдиде мамиледе экенин айтып ишендирди. Айыл чакан, окуучулар бири-бирин жакындан тааныйт. Анан дагы тууганчылык мамиле башкы орунда болгондуктан эрекетчиликке жол берилбейт дейт Болотбек. Азыр мектепте андай деле эме жок. Эрекетчилик жок, мурункудай эмес. Мектеп азыр жакшы. Мурун болчу 90 ушундай аз-аздан да, ошо. Азыр биздин мектепке кидейин да көп келет, андайлар жок. Мамилеңер кандай? Мамилебиз жакшы эле, байке ини катары эле жүрөбүз. Ошо бир айда жашап аткандан кийин ага ини болуп эле жүрөбүз. Туугандарыбыз көбүнчөсү сиз ини деп элес. Ошо. Мына ушундай кылмыштарды алдын алуу багытында прокуратура кызматкерлери тарабынан окуучуларга таалим, тарбиялык сааттар өткөрүлүүдө. Анда мектеп эрекетчилиги, зордук зомбулукту болтурбоо жана эрте никеге туруунун кесепеттери боюнча түшүндүрүлүп, мындай терс жактарга баргандарга мыйзамдын алкагында катуу чаралар каралганы маалымдалды. Негизи баягы кыңыр иш 40 жылда билинет дегенде балдардын деле жоопкерчилиги каралган 14 жаштан 16 жаштан деп. Анан кийин күчөтүлгөн себеби мурда балдардын жоопкерчилигинин тартып менен чектелип калган болчу, бирок азыркы күндө ошол кылмыш жасаган балдардын дагы ата-энелери дагы жоопкерчиликке тартылуу жагы каралган. Ошондуктан негизи ошо күчөтүлүп, баардык жана жоопкерчилиги каралган да. Окуучулар дагы мындай терс көрүнүшкө каршы экенин билдирип, өздөрү даярдаган сценкада чагылдырып беришти. Мындай терс сапаттардан арылуу жолдорун кээ бири сүрөт аркылуу берсе, дагы бири бий аркылуу чагылдырып көпчүлүктүн назарын бурушту. Өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту алдын алуу жана болтурбоо багытында бул тарбиялык саат укук коргоо органдарын жана окуучулардын жөө жүрүшү менен жыйынтыкталды. Прокуратура кызматынын 100 жылдыгынын алкагында уюштурулган бул самалык дагы да улантылып, өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлмөкчү. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, жаңылыктар, Нарын району. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.
Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде нарын жаңылыктар маалымат берүүсүнүн жума күнкү чыгарылышы аны мен Жазгулуу Субалиева алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта